Медиктердин айлык акысын көтөрүү талабы коюлду. Бишкекте бир нече кафелер жабылды. Бишкекте дааратканалар 25,6 миллион сомго оңдолот. Ар бир айдоочудан акча алган кызматкерлер кармалды. Атамбаевдин неберелери чоң атасына кат жазышты. Кыргызстанда медиктердин айлыгын көтөрүү керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев билдирди. Депутаттын айтымында, дарыгерлердин орточо айлык майнасы 3900 сомдон 10.000 сомго чейин. Дарыгерлерге мындай аз айлык акы берүү шылдыңдуу. Бюджеттен акча таап, медиктердин айлыгын көтөрүш керек деп билдирди Дастан Бекешев. Бишкекте санитардык нормаларды аткарбаган центр бар. Лайф бар, кафе ыркеси жана компьютердик клуб Bootcamp жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Азиз Алымкулов билдирди. Анын айтымында 6425 ишкердик объект текшерилип, 692 протокол түзүлүп, 1.558.000 сом айып пул салынды. Коронавирус инфекциясын жугузуп алган жарандардын көбөйүп жатканына байланыштуу шаардык санэпид көзөмөл борборунун сунушу менен Орто Сай базарынын иши 10-июндан 13-июнга чейин дезинфекциялоо үчүн жабылды. Азыркы күндө Ош базарындагы жабуу маселеси каралууда, деп билдирди Алымкулов. Шаарынын мэриясы мектептер жана бала бакчалардын дааратканасын оңдоп түзөө үчүн шаардык бюджеттен 25,6 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2020 жыл 20 мектепте жана 2 бала бакчада 79 ички жуунуучу бөлмөнү оңдоо пландалган. Жалпысынан билим берүү мекемелериндеги 179 даараткана капиталдык оңдоого муктаж. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары 2016 жылдан бери жуунуучу бөлмөлөрдүн аянычтуу абалын көтөрүп келишет. Буга чейин алар мэрияга мектептердин дааратканаларына көзөмөл жүргүзүп, алардын канчасы оңдоп түзөөгө муктаж экендиги тууралуу маалымат берүүнү талап кылышкан. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспортун жана салмактыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин 2 инспектору акча талап кылуу фактысы менен кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы кармалгандардын видеосун жарыялады. Кармалган кызматкерлер жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан акча талап кылып жүрүшкөн. Ар бир айдоочудан 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча алышкан. Азыркы учурда абакта олтурган Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин неберелери чоң атасына кат жазышты. Бул тууралуу Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев билдирди. Анын айтымында, Атамбаевдин неберелери Селим жана Али чоң атасын аябай сагынышкан. Бизге сиз эле жетишпей жатасыз. Биз Али экөөбүз окуу жылын ийгиликтүү аяктадык. Бизде баары жакшы. Бир гана сиз үчүн кабатырланып жатабыз. Ар бир күнү атабыз менен биргеликте сизди биз менен бирге болушуңузду Кудайдан тилейбиз. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз жана күтөбүз, деп жазылат катта.